Bişkekte oturuktaship üy jay Bişkekte bolup, ayılga ata-enenin үйüne barsa namazı kasır kılbay okuybu. 14 күнгө жетпесе дейт. Караңыз, биз мына 30 жылдан бери адамдарга дин айтып атабыз, шарият айтып атабыз дейбиз, бирок дагы деле жөнөкөй намаздагы нерсебизди да үйрөтүп бүтө элекпиз да. Биз али жыргап кете элекпиз да. Али канча деген чоң китептерден сабактарыбыз али баштар эле намазды бүтүрө албай атабыз да. Сапардагы намазыбыз кандай, касыр намазыбыз кандай, намаз кайсыл мезгилде улоодо окуса болот, кайсы мезгилде түшүп окуш керек, кайсы намазды сөзсүз түрдө түшүп окуш керек, али билбей атабыз да. Демек кызмат кылышыбыз керек, көп иштешибиз керек али. Элибиздин жана көптүгү менен коку мечит толгон тиги адамдар келип атат деп сүйүнгөнүбүз бекер болуп атат да. Адамдар али намазын толуктай элек да. Анын себеби эмнеде? Эмне себептен ушунчалык жылдан бери адамдар мечитке тола намаз окуйт дагы, ушу өзүбүздүн намазыбыздын эмнеси фарз, эмнеси важип, эмнеси сүннөт, качан бузулат билбей атабыз. Себеби кээ бир мечиттерде же намаз окуганда бир китепке гана өзүн байлап алган. Болду, ушул китепти окуйт, башка китепти окубайт. А күндөн күнгө бүгүн дараттагы бир өкүмдү үйрөтсөң, эртең башка өкүмдү үйрөтүп, 30 жылдан бери бир жылда бир китептен бүтсөң, 30 китеп бүтүп койбойсуңбу? Устаздар, алымдардын сабактары мечитте тынбай болуп атат. Демек, бир нерсе бар да бизде, илим алуудан кысып токтотуп турганчы. Намаз окуп атышат. Бирок ошо окуп аткан намазын дагы мындай бир жөндөп ала албай атабыз да. Карасаңыз эми, ушул сапар намазы бул бардык адам биле турган нерсе да. Мойнуңа намаз парыз болгондо буну билип ала турган нерсебиз. Эми ушул нерседен дагы суроо келип атат. Демек, элибизге көбүрөөк иштешибиз керек деген маселе. Бишкекте отурукташып үй болуп, бала чака, аялыңыз менен Бишкекте болдуңузбу, ошол сиздин мекениңиз болот. Ал эми ата-энеңиздин үйү сиздин мекениңиз болбойт. Ал жака конок катары гана барасыз. Эгерде 14 күн турууну ниет кылган болсоңуз, анда ал жерде толук окуйсуз, болбосо касыр окулунат. Себеби аял бала чака менен кайсыл жерде жашаса, ошол жер мекен болуп эсептелет. Мурда үйү болсун, айылда, мүмкүн башка шаарда үйү болсун. Жок. Аял менен кайсы жерде туруктуу жашап атат, мына ошол жер анын мекени болот. Башка жака барганда касыр окуш керек болот. Кээ биркилер айтат да, мен айылда үйүм бар, бирок Бишкекте турам. Айылга барасыңбы? Ал жерде 15 күн андан көп тура турган болсоң, толук окуйсуң. Болбосо касыр, сенин үйүң Бишкек. Кээ биркилер айтат, кайнатаңкына барсаң дагы толук окуйсуң, себеби сенин үйүң жок. Андай маселе мен фик китептеринен көрө алган жокмун. Демек, кайсыл жерде аял бала чакасы менен жашаган болсо, мына ошол жер анын мекени болот. Демек, атаңыздын үйүнө барганда 14 күнгө жетпесеңиз касыр кылып окуйсуз. Сүннөттөрдү толук бойдон